өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги бир 3 багыт негизги аныкталыш керек да. Ал 3 багыт толук аныкталбаган болсо, калган экономика башка жөнүндө речь даже болушу мүмкүн эмес. Бул биринчи. Өлкөнүн ичиндеги жашап аткан ушул 6 миллион эл, ошонун ичинде биз барбыз. Коопсуздук. Биринчи коопсуздук бул кайсыл? Сырткы коопсуздук. Чегара, сырттан келген биздин кошуналар менен биздин мамилебиз кандай? Эртең биздин басып алабайбы? Же биздин өзүбүзгө жарашыктуу биз ал чегарабызды коргой алабызбы? Бул мисалы үчүн чегара көрсөттү. Өзбекстан менен Тажикстан менен кечеги окуялар көрсөттү. Бул биринчи коопсуздук негизги. Бул коопсуздукту биз ордуна кое алдыкпы ушу 30 күнгө чейин, 30 жылда. Эч кимди күнөөлөп аткан жокмун. Бул биринчи. Экинчи, ички коопсуздук. Ички ар бир 6 миллион жашап аткан адам мени көчөдөн бирөө тоноп кетпейби, уруп кетпейби, уурдап кетпейби, башка. Буга пример кечеги Орханбейдин. Ички коопсуздук бизде калыптандыбы? Сырткы коопсуздук калыптандыбы? Бул. Үчүнчүсү, жарандар бири-бири менен мамиле кылганда ортодо сөзсүз бир талаш тартыш спор чыгат. Же жарандар, же бир ишкерлер, же бир чоң корпорациялар, осолор, башкалар. Буларды ортомчу кылып, ошол спорду ордуна кое турган ким? Бул адилеттүү, көз карандысыз сот бийлиги. Ушул үчөөнү биз качан кое алмайын, калган экономика башка жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Биз ушул маселелерди кое алдыкпы? Булардын баарын надзор кылып, буларды көзөмөлдөп, туура эмес болуп аткандарды контролдой турган бул прокуратура негизги. Ошол эле мезгилде Курманкул Токтаралиевич, мына азыр материалды көрүп, мен бул аябай чоң туруп да. Буну биз азыр окуп чыкканга чындап жетишкен жокпуз. Буну жасаш үчүн канча эксперттер, канча иштеп аткан сиздин сотрудниктериңиз, канчасына карама каршы келет, кайсынысын жок, бул аябай бир айлап иштеген эмгек да, чындап. Аябай көп эмгек. Мен айтайын деген, Минюстун реестринде 100 миңден ашык эреже бар. Бул эрежелер кайсылар? Конституция, мыйзамдар, 5 миңден ашык мыйзам бар экен. Жогорку кеңештин токтомдору 10 миңден ашык токтом, өкмөттүн токтомдору 20 миңден, президенттин жарлыгы, указдары баары бир жергиликтүү баары биригип 100 миң. 100 миң эреже бир адамга каршы иштеп атат. Аны жөнгө салыш үчүн 100 миң эрежени надзор кылыш үчүн прокуратуранын физически күчү жетпейт да. Бул айтайын дегеним, Союздан бери келаткан мыйзамдар, кайталанма мыйзамдар, канча мындай кодекстерди кабыл алдык. Бул жакшы ой менен кабыл алдыңыз. Сиздердин кодексте мына азыр мыйзамдарыңыздар эч кандай мен күнөөлөп аткан же башка бир эме издеп аткан жокмун. Эреже канчалык жеңил болсо, мыйзамдар канчалык адамдардын түшүнүгүнө оңой болсо, ошондо ал аткарылышы, аны көзөмөлдөө да жеңил болот да. Мыйзам так жана даана аныкталыш керек, трактовка болуш керек. Анан кынтыксыз аткарылыш керек. Ушу эки нерсе да мыйзамда негизги. Биздеги мыйзамдар мына 100 миңден ашык эрежелер, мыйзамдар бири-бирине карама каршы келишет, бири-бирин кайталашат. Ушинтип анан бир эмеге жете чыга албай атабыз да. Жана сиз өзүңүз айттыңыз, инвентаризация жасаш керек депчи. Менин оюмча, Курманкул Токтаралиевич, бүт мыйзамдардын баарын инвентаризация жасаш керек. Жергиликтүү бийликтен баштап жогорку бийликке баарын инвентаризация жасап, так, дана, жеңил, аткарыла турган кылбасак, үстөкө босток болуп келе жатат да, ушинтип эле, Союз мезгилиндегилер иштеп атат, кээ бир. Буну бир гана ким билет? Бул бир гана сот же следователь.
ошол бир жаран кылмыш кылдыбы ошого жараша же аны бир эле кылмышты бир мыйзам менен актаса болот, бир мыйзам менен аны камаса болот. Ушундай да мындай болбош керек да негизи. Бул невозможно нерсе, бирок мүмкүн болушунча азайтса болот да. Мүмкүн болушунча азайт. Биз келечекте жакын арада ушул бүт мыйзамдарыбызды конституция эми бул бекилди, жазылды, астындагы мыйзамдарды бүт баарын жокко чыгарып, кайталангандарын бири-бирине карама-каршы келтиргенден эреже канчалык жеңил болсо, адамдарга ошончолук жеңил болот, аны надзирательный органдарга дагы жеңил болот. Биз ушул жактан иштебесек, менин оюмча ушундай болуп кетиле берет да, курмандуу Токтогулович. Курмандуу Токтогулович, мына ишкерлерди текшерүү органдары жана көп деп, азыр эми полиция жоюлду, мына АКС жоюлуп атат. Өзү мамлекеттин ичинде жүгүргөн канча эки түрдүү эле акча бар да. Бул бюджеттин акчасы, каржы маселеси, экинчи бизнестеги ишкерлердики. Эки орган болуш керек. Эки орган бар бизде. Шотный палата, ал ошол бюджеттин акчасын кайсыл жака жумшалып атат, бүт шотный палата текшериш керек. Бизнестин акчасын, башка салыкты, бул салык инспекциясы. Болду. Эки эле орган гана текшериш керек да. Ал эки органдын туура текшерип атканын надзор кыла турган орган бул прокуратура, сиздер. Жарандар бизге көпчүлүк мезгилде кайрылат. Укугу бузулганда. Жогорку кеңеш бул мыйзамдарды чыгарат, мыйзамдардын иштешин көзөмөлдөйт. Жогорку кеңеш кимге таянат? Ошол мыйзам, укук бузулганда. Бул бир гана прокуратурага жазат. Бизге келген катты биз сиздерге жазабыз да. Бирок мына жерде бул жарандын укугу, же бул компаниянын укугу бузулупту, же бул деп, сиздер аны иликтеп, ага баа беришиңиздер керек да. Бул эң биздин өлкөдө күчтүү орган бул прокуратура. Ар бир мыйзамдын, укуктун, ар бир адамдын укугун баа берип, ал басмырланып атабы, же башка болуп атабы, же туура эмес соттолуп атабы, туура эмес камалып атабы, же анын укугу бузулуп, ал баарыбыз айланып келип туруп прокуратурага кайрылабыз. Ал сот дагы соттогондо туура эмес соттолуп атабы, аны дагы надзор кылып атат бул прокуратура. Баа бере турган. Ошон үчүн сиздердин жоопкерчилигиңиздер эң жогору деп эсептейм да. Ошого мына бул мыйзамдарды инвентаризация кылыш, буларды калыбына келтиришке эң кызыктар сиздер болушуңуздар керек да. Инициативаны сиздер колуңуздарга алып, ушуну жеңилдетип, оңой, жеңил текшерилиш керек, жеңил эрежелер аткарылыш керек да. Менин түшүнүгүм боюнча ушундай да. Бизде тескерисинче ар бир орган, ар бир күч органы бардыгы өзүнүн бийлигин күчтөндүрүшүн, өзүнүн таасирин күчтөндүрүшүн дайым мыйзамдар түрдүү. Биз жогорку кеңеш алардыкын уксак деле туура. Биз кабыл алып бергенге туура келет. Ал кабыл алып бүт жактан мыйзамдар чогулуп келип туруп, жанагы противоречий бүт карама-каршылыктар келип туруп аягында ушул надзор кылганга, ушу прокуратурага дагы оор болот да. Рахмат. Сиз айткан маселелер боюнча мына баш мыйзамда прокуратура мыйзам демилгелөө укугундагы ошол себептен биз алганбыз. Чындыгында биздин надзорный орган буга кызыктар болушубуз керек. Азыр инвентаризация боюнча Адилет министрлигинде иш жүрүп атат. Президент указы менен